Азыр сиздер менен Куранда келген кунналуу жана куннасыз идгам эрежелери кездешкен аяттарды чогуу окуйбуз. Курайш сүрөсүнүн эң акыркы аятын ала турган болсок, чогуу окуйбуз. Аллази ат'амахум мин жу'ин эмес, ва аманахум мин хауф. Аллази ат'амахум мин жу'ин ва аманахум мин хауф. Мындай кылып окусак туура болот. Түшүнүктүү болуш үчүн танвиндин бирөөсүн окуй коебуз. Жу'ин ва аманахум мин хауф. Же болбосо фи жидиха хаблун эмес, хаблун мин масад. Фи жидиха хаблун мин масад. Фавайлун лил мусаллин. Танвин ушул себептүү пайда болуп атат. Киргизгендик үчүн. Фавайлун лил мусаллин. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Ихлас сүрөсүндөгү акыркы аятта. Ва лам якун эмес, ва лам якун лаху куфуан ахад. Түшүнүктүү болуш керек, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин Аллага аманат, аман болуңуздар.